Кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон белгилүү ырчы Канымжан Жаманбаева Кипр мамлекетинде өткөн 22-чи эл аралык маданият жана искусство фестивалына катышып келди. 5 мамлекеттен өнөрпоздору катышкан бул фестиваль жыл сайын өтөт. Буга биз 16 адам катыштык. Умай бийчилер тобу мына. Умай бийчилер тобу барышты. Анан ырчылардан мен бардым. Ал жерде бир жума ошо фестивалда болдук. Деңиздин жээгинде лагерде болдук. Андан ары ал биздин өлкөдөн барган бийчилер менен бирге Кыргызстандын желегин желбиретип, Түркиянын гүл фестивалына бет алган. Жеринде булар роза гүлдөрүнүн түрлөрүн өстүрүшөт экен. Ошол роза гүлдөрүн булар биз жана Ошто пахта тергенде элестеттим да. Ошол жерлерге алып барды, огородторго. Мындай гүлдөрүн үзүп эле булар биз пахта тергенде эле терип алышат экен. Анан аны булар косметика кылып колдонушат экен да. Жанагы парфюмериялардын баардык түрүн алып чыгып, анан көргөзмөлөргө алып чыгышат экен. Булар өзлөрү жасайт экен. Ошол менен баягы бул жерде ошо гүлдү, роза гүлдү аябай чоң жарыя кылышат экен да. Жаманбаеванын жаңырган жандуу үнүн жактырып, уюштуруучулар болуп көрбөгөндөй сый урмат менен узатып, кийинки фестивалдарга дагы чакырып калышты. Чет жака биз фестивалдарга чыккандачы, биз ошо башка мамлекеттеги фестивалга катышкандарды көрүп, бизде патриоттук сезим болгон күндө дагы ойгонот да. Анткени жаш балдарды көрүп турабыз да. Тим эле желектерин көтөрүшүп, ошо башка мамлекет өзлөрүнүн желеги менен басса турса, костюмун кийип алган көтөрүп жүрсө, биздин балдар, кыздар дагы желек талашып өзлөрүнчө мен көтөрөйүн желекти, бүгүн мен көтөрөйүн дешипчи, биздин Кыргызстан желегин бийик көтөрөлү дешип, баягы кичинекей эле балдар ошентип жатса, аябай жакшы, чоң таасир калтырганын сезесиң да. Мунар Матиева, Телек Кычан уулу, Коомдук 1 канал, Замана студиясы.